коомдогу жоопкерчилик тууралуу мен ошол нерсени кандай түшүнөм деген темада бир аз кеп кылып берем. Күндөлүктөрүмдү окуп аткан болсоңор балким билсеңер керек. Өткөн жумада мурда кийин жактырып окуп жүргөн ырлардын сөздөрүнө маани берчимеске, анан өзүм үй бүлөлүү болгондон кийин, балалуу болгондон кийин коомдун абалын дагы да тереңирээк, жашоо турмушту тереңирээк анализдегенге кудуретим жетип баштагандан кийин угуп аткан ырлардын да сөздөрүнө маани берип калдым деп айттым эле. Анан кээ бир ырлардын сөздөрүн угуп отурсаң, ооба баары бир сүйүү, жакшы көрүү бул чыгармачылык деп түшүнгөнүбүз менен баары бир ал чыгармачылыкты да жаратып аткан акындын да, жазуучунун аркасында адам бар да. Анан ошол адам өзүнүн жеке турмушунан таасирленип жазат экен да баары бир. Анан өзүнүн үй бүлөсү туруп, бала чакасы туруп, анан башка баш ош кыздарды жакшы көргөнүн, ошолорго сүйүүсүн арнаганын жазган ырлардын коомго тийгизген таасири баары бир жакшы эмес го. Ошол акын жазуучулар ошол ырларды жазып коюп, бөлүшүп коюп, ырдап жүргөндө үйүндө балдарын кучактап отурган келинчеги кандай абалда болот экен, атасы энесин жакшы көрбөгөн үй бүлөдө чоңойгондо балага деле жаман таасирин тийгизет да, ага окшош атасы балдарын энесин жакшы көргөн кызына экинчи, үчүнчү сүйүүсүнө таштап кете турган болсо үйдөгү абал кандай болот, ташталып калган сезим кандай болот, ушул нерселерди ойлоп жазбайбы деген сөздөрдү айтканымда мага окурмандардан аябай көп кат келди. Алар акын жазуучуда жаза берсең эмне болмок эле, ал чыгармачылыкта депчи. Анан бирок мен өзүм күндөлүк жазып атып ушул нерсени түшүндүм. Коомдук жоопкерчилик деген нерсе ар бир адамдан башталат экен. Анан өзгөчө коомдук ишмерлер, ушул акындар, жазуучулар, коомдун идеологиясын баары калыптандыра турган, түзө турган керек болсо нөлдөн баштап ошол адамдар болгон үчүн ошол адамдардын аракеттери, чыгармачылыгы баары бир калай калкка, жалпы калкка руханий байлык берип, анан жашоосуна маңыз берип атпайбы? Баары бир китеп окугандан кийин деле кандай жашап калабыз, ошол сыңар ошолордун бере турган ою дагы таза, түз, жашоого жакшы багыт бере тургандай, жакшы мисал калтыра тургандай болуусу керек экен деп аябай ойлонуп калдым да мен. Анан бизде коомдо дагы аябай бирөөнү мындай идеал тутуп, мисалы эгер аябай жакшы чыгарма жазган адам болсо, ал адамдын үй бүлөсүн таштап коюп, мисалы эң жөнөкөй эле башка бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсо, мейли ал белгилүү адам да, мейли ал жазуучу да деп мындай кошоматчылык кылып коет экенбиз да. Анан ушул нерсени бизге кенедей кезибизден, мектептен чыгармачылыкты анализдеп атканда, чыгармаларды окуп атканда, акын жазуучулардын өмүр баяндарын окуп атканда, ушул нерсенин акын жазуучулардын, ошол эле коомдук ишмерлердин, ошол эле биз жактырып аткан саясатчылардын же дагы башка бир бизди шыктандыра турган адамдардын жашоосу, жашоодогу тандоолору өзүнчө, анан чыгармачылыгы же болбосо иши биз жактырып аткан ошол нерсе өзүнчө, ошол нерсени жакшысын жаманын айырмалаганды билиш керек деген нерсени үйрөнгөнүбүздө абдан сонун болмок турбайбы деп ойлоп калдым да. Себеби сүйүү деген эмне десең, сүйүү деген бул баарыбызга керек боло турган нерсе да. Акындар же жазуучулар эле жактырып, ошолор эле ыр жазып, ошолор эле сүйө турган нерсе эмес. Ар бир адам, биз баарыбыз сүйөбүз. Мен дагы мисалы сүйүү аркылуу үй бүлөмдү кургам. Анан мен үчүн дагы мындай сүйүүнүн аныктамасын даана аныктап бере турган адамдардын ошолордун чыгармачылыктарын окуганым, ошолордон үлгү алганым жакшы эмеспи? Ошол сыңар эле анан акын жазуучулардын дагы ушунчалык коомдогу жоопкерчилиги ушунчалык маанилүү экенин мен жакын арада эле өзүм жазып атып дагы аябай түшүндүм да. Анан бизге, мен ойлосом, ошо биздин коомго чын эле белгилүү бир акын же жазуучу макул чыгармаларың эң сонун, бирок адам катары, күйөө катары же ата катары же болбосо ошол эле саясатчы катары жасаган кээ бир аракеттери, тандоолору туура эмес деп бөлүп, экөөнү айырмалап, анан бунусу ак, мунусу кара деген чечим чыгарганды билүүбүз чын эле абдан керек экен да. Себеби азыр бизди коомдо, бизде жаңы ойгонуу, мен киммин, кыргызмынбы, кыргыз кандай эле деген нерсени таануу процессинде, ошону менен бирге кыргызды таануу менен бирге мен киммин деп өзүбүздү тааныган жаңы бир агымдын ичиндебиз го. Анан ошол агымга кирип бараткан маалда ушундай нерселерди дагы түшүнүп алып, анан мындай мээбизди тазартып алып жылган нерсе, жылган абдан маанилүү экен да.
Анан коомдук жоопкерчилик, жазуучулук жоопкерчилик деген нерсени дагы бир жолу айтканда ошо бир канча менин окурмандарым менен дагы жазышып, анан эмне үчүн сен андай ойлойсуң, эмне үчүн мен мындай ойлойм деген сыяктуу сүйлөшүүлөр да болуп кетти. Анан ошолордун арасында дагы айттым эле да. Мен үчүн мен мурун күндөлүктөрүмдү жөн эле жазып бөлүшүп баштаганда бул 5 киши, 10 киши өзүмдүн тааныштарым, курбуларым, группалаштарым же деги баракчамды жаңыдан жазылып келген адамдар эле окуп эле анан жактырып коет, макул жакшы жазылыптыр деп коет экен деп эле ойлочумун. Анан жүздөгөн окурмандар келип баштады, анан миңдеген жаңы окурмандар келип баштады. Акыркы 7-8 айдан бери баракчам ушунчалык өнүгүп, азыр мына 30 миңге жакын окурман пайда болуп калды. Анан ар бир жазган сөзүмдөн, ар бир айткан күндөлүгүмдөн ары экранын ары жагында телефонун кармап күндөлүгүмдү окуп аткан адамга чын эле таасир берип атканымды мен кадимкидей сезип баштадым. Себеби мага кайрылып каттар келе баштады. Мен бул окуяны ушундай деп түшүнүп ойлоп жүрсөм, чындыгында мындай экен. Кээ бир нерсени мен мисалы турмуш тажрыйбамда ушундай так эле ушу сен айткандай сен жашагандай тажрыйба болуп атат, бирок мен мындай чечим кабыл алайын десем сен муну кылыптырсың. Сеники туура экен. Мен ошол багытта кыймылдайын деп чечтим, ошол багытта алдыны карай жүгүрөйүн деп чечтим деген каттар келгенде, анан чын эле мен ар бир жазган нерсем, ар бир айткан оюмдан чын эле мындай жашоосуна чечим кабыл ала тургандай, чын эле таасир ала тургандай адамдар бар турбайбы? Бул менин жалгыз эле менин күндөлүгүм эмес, менин чыгармачылыгым эмес, эми бул миңдеген адамдын ойлорун өзгөртө турган бир жоопкерчиликке айланган турбайбы деп анан ошол жоопкерчиликти сезип баштадым да. Бул башынан эле мен өзүмдүн бул хайп болсун деп кээ бир посттор жазсам, сен уруш талаш жаратылып анан көбүрөөк лайк алайын деп ушундай нерселер жазасың деген каттар да келет. Бирок чындыгында менин ар бир күндөлүгүмдүн аркасында абийир бар да, абийирим бар өзүмдүн. Мен ачыкчан абийиримди сатпайм. Менин чындыгым бар, ал менин чындыгым да. Азыр кокус мисалы Instagram чыгып бул жерден жоголуп келсе, ал бир Калифорнияда эле жайгашкан бир IT компаниянын бизге сунган колдонмосу да, эгер ал баары жабылып кала турган болсо, Instagram жок болуп калат. Ошончо миңдеген, миллиондогон адамдарың деле бир күндө жок болуп, сенин чыгармачылыгың өчүп калышы мүмкүн. Бирок кала турган нерсе менин жүрөгүмдөгү чындыгым, мына ошол абийиримде. Анан жазып коюп, анан миңдеген адамга окутуп коюп, мен эгер өзүм ишенбеген нерсени, өзүмдүн жеке тажрыйбамдан чыкпаган нерсени жазып анан бөлүшө турган болсом, мен чын жүрөктөн тынч уктай албайм да. Абийирим бул нерсеге жол бербейт. Анан ошол эле учурда коомдук идеология десе бир эле Манастын 7 осуяты деген сыяктуу бир эле нерседен куралбайт да. Коомдук идеология деген көп майда нерселер бар. Мисалы эң жөнөкөй мен үчүн эң биринчи татыктуу жаран болуу, андан кийин аял болуу, аял болгонду билүү, андан кийин эне болгонду билүү, жеңе болгонду билүү, кыз болгонду билүү, жумушта жумушчу болгонду билүү. Анан ошол нерселердин баардыгын жасай турган аракеттерим эч кимге терс таасир бербей тургандай, туура жашаганга аракет кылуу, эч кимге зыян келтирбей тургандай, эч кимдин көңүлүн оорутпай тургандай, бирок ошол эле учурда мен өзүмө да ыңгайлуу боло тургандай жашоо, ушул менин ишеничтеримдин баары бир канча көптөгөн идеологиядан турат да. Анан ошондой коомдук туура идеологиялар бар да. Мисалы, үй бүлөң менен жашап атканда аялы күйөөсү бирин бири жакшы көрүп өмүр бою чогуу болобуз деп жашап аткандан кийин, эгер башка бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсо, мисалы алдап аркасынан көзүнө чөп салып, балдарын беймаза кылып, өзү бактысыз болуп, ал эле өзү эле эмес, биринчи, экинчи аялы бактысыз болуп, анан бала чакасы бактысыз болуп деген сыяктуу нерселерден алыс болуп, анан жоопкерчиликти туюп, мисалы биринчи үй бүлөсүн макул сени жакшы көрбөй калдым деп ажырашып, анан кийинки жашоосун улантып, анан ошол эле учурда кайра татыктуу ата болгонго, ошол эле учурда татыктуу эне болгонго аракет кылып калуу, бул да нерсе ушул да мындай эң жөнөкөй коомдук жоопкерчиликтердин бири да. Анан ошол эле нерсени эгер ошол эле акындын, ошол эле жазуучунун ошондой жашоосу болуп аткан болсо, мисалы параллелдүү түрдө дагы бир башка кызды жакшы көрүп кала турган болсо, мисалы ошол нерсе коомдук биздин ишеничтерибизге, коомдун бир багытта бакубат улануусунан жоопкерчилик алып, кой мен ушул ырымды миңдеген адамдар угуп, кой мен ушундай ойношума арнаган ырымды миңдеген адамдар угуп, ушул сүйүү ушул экен дебесинчи, сүйүү деген мындай болот дебесинчи, жаш балким макул мен үчүн
анылыгы 5 кол тең эмес, андай сүйүүлөр да боло берет. Жактырат, бирок ошол нерсени акырын ичине катып анан жарыялабай калса деле болот да. Мына ушул да коомдук жоопкерчилик да мен үчүн. Себеби ишине турган сүйүүң дагы башкаларга зыян келтирбей турган сүйүү болуш керек да. Ошол нерсени да даңазалап атканда туура нерсени даңазалаганга да аракет кылыш керек. Менимче жоопкерчилик ошол да. Анан ошол үчүн менин жазгандарым эң жөнөкөй нерсе, жазып атканда дагы сүрөттөрдү алып салып, мисалы ак кагазга жарыялап баштадым күндөлүктөрүмдү. Акыркы 7-8 айдан бери окурмандарым көбөйгөндөн бери бул дагы менин коомдук өзүмдүн окурмандарыма сезген жоопкерчилигим. Ошол менин сөздөрүмдү окуп атканда ошол нерсеге байланган кошумча дагы мен бир жерде отуруп түшкөн же туруп түшкөн же дагы бир нерсе жеп түшкөн сүрөттөрүмдү алагдыбай ошо сөздөргө гана маани берсинчи. Ошол учурда мисалы жазылып атканда сөздөр турганда белгилүү бир ойлор турганда ойлорго гана маани берсинчи, менин сүрөтүмө карап дагы бир чечим чыгарбасынчы, бул жазуучулук үчүн эле гана болсунчу деп анан бул дагы мен үчүн жасалат. Окурмандардагы адамдар да ошо адамдарга болгон сый урматым, жоопкерчилигим да. Анан менин оюмча чыгармачылык адамдарынын көпчүлүгү ушул нерсени сезсе, биздин коомубуз дагы башкача багытта таза, жакшы, бири-бирине зыян келтирбеген, көңүлдүү багытта уланат беле. Силер кандай ойлойсуңар? Төмөндө комментарийде жазып койгула. Анын үстүнө бул тема дагы узун. Мен дагы бир канча бөлүктөргө бөлүп айтып берем. Жакшы тургула.